ар бир адамга жараткан миссия берип бул дүйнөгө жөнөтөт. Демек ар бир адамдын өзүнүн милдети бар. Бирок бул жашоого келгенден кийин адамдар ар кайсы адамдын азгыруусуна же болбосо ишенүү менен башка жакка бурулуп кетет да. Мен айтар элем, эгерде бизди ар бир адамды ошо миссиясын билген болсок, ошондо биз өзүбүздүн жолубузду табар элек. Маселен, мени жараткан кыргыз кылып жаратты. Демек мен кыргыз болуп жашашым керек. Ошонун ичинде мага берилген миссияны билип, мен ошону аткарышым керек. Бүгүн мен кыргыз элине кыргыздын баалуулугун, эне тилин таанууту билүү үчүн мен жан дүйнөм менен иштеп келатам. Бул мен ойлойм, бул менин миссиям деп.